кемсинтүүлөргө кандай жооп берүү керек? Эки нерсени билиңиз. Биринчи нерсе аны моюнга алуу, экинчи аны ашырып жиберүү. Бир мисалы менен келтирем силерге. Көпчүлүк адамдар эгерде бир адам бирөөнү кемсинткен болсо, же биринчи категорияга кирет, же экинчи категорияга кирет. А үчүнчү категориядагы адамдар бул аз санда кездешет. Мына ошол үчүнчү категориядагы адамдардын ыкмасы менен мен силерге азыр бөлүшөм. Мисалга айталык, сиздин таанышыңыз, досуңуз, курбуңуз келди дагы эмне мынча семирип алгансың деп айтса, анан биринчи категориядагы адамдар кандай жооп беришет? Ооба, мен семирип кеттим деп мойнунан ичинен кабыл алат дагы, анан кайра ответный реакция берип туруп, сен деле менден калышпайт экенсиң го, сен дагы семирип алыпсың го деп кайра кемсингендигин тастыктап ага рахатты берип атат. Адамдар эмне үчүн кемсинтет билесизби? Адамдар эмне үчүн кемсинтет, эмне үчүн сиздин кемчилигиңизди айтат? Алар өздөрүнүн болгон кемчилигин мойнуна алгысы келбейт. Өзүнүн алдындагы турган кемчиликтерин жашыргысы келип, башка бирөөнүн кемчиликтерин издеп, өзүн бийик койгусу келет. Дал ошол үчүн адамдар бирөөлөрдү кемсинтет. Кемчилигин айтуу жана кемсинтүү бул эки бөлөк нерсе, билебиз. Мугалим биздин кемчилигибизди айта алат. Бирок биздин тең тушубуз биздин кемчилигибизди эмес, кемсинтүү үчүн бир сөздү айтып аткан болсо, биздин жан дүйнөбүздү оорутуу үчүн, анда бул кемсинтүү болуп саналат. Караңыздар, бир адам келди дагы сизди ушинтип кемсинтип атат. Биринчи категориядагы адамдар эмне кылат экен? Ооба деп мойнуна алып, ага ответный реакция берет экен. Экинчи категориядагы адамдар, алар жооп кайтарышпайт, ичинен унчукпай мойнуна кабыл алышат дагы, анан бир канча айлар бою жүрө берет. Ушул айтканы чын экен, мен семирип атыпмын, семиз болуп кетипмин деп күзгүдөн карап, кайра ошол айткан сөзү кулагына жаңгыра берет. Мына ошол эң жаман жооп. Жооп бере албай калгандык. Анан үчүнчү категориядагы адамдар, алар мындай кылышат. Сен семирип кетипсиң го десе, ооба, бир аз семирип алдым, 5 айлап болуп калды, келип кармап көрбөйсүңбү деп айтат. Көрдүңүздөрбү? Ошол учурда кандай жооп болду? Ошол айткан нерсесин кабыл алуу менен кайра четке какты. Көрүп атасыздарбы? Эркек боюнда болбойт, аны билебиз. Бирок досу келип туруп, боюңда мындай семирип кетипсиң го десе, ооба семирип кеттим, 5 айлап болуп калды, кел ичимди кармап көр деп кайра тамаша түрүндө ага жооп кылып кайтарса, ал кемсинткен адам өзүнүн ордун таппастан, ал сөзүн кайра башка нерсеге бура турган болот. Дал ушундай жоопту колдонуңуздар. Бул албетте бул бир эле мисал болду. Аны каалаган учурда колдоно бериңиздер. Эки нерсени билет экенбиз. Биринчиси моюнга алуу, экинчиси аны ашырып жиберүү.